Саламатсыздарбы урматтуу эже агайлар, кымбаттуу окуучулар. Токмок шаарынын номер 1 орто мектеп гимназиясында мамлекеттик тил декадасынын өткөрүлүшүн ийгиликтүү аяктадык. Декаданын ачылышында тылуунун жетекчиси Бурул Асанбековна иш-чаралардын программасын карап чыкты. Мамлекеттик тил декадасында 7 сентябрдан 17 сентябрга чейин ар түрлүү иш-чаралар каралган. Эң алгач декаданын ачылыш аземи өтүлдү. Алыкул Осмоновдун 105 жылдыгына карата окуучулар арасында көркөм окуу сынагы, сүрөт сынактары өтүлдү. Анда эмесе, видео сабактарга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Саламатсыздарбы. Мамлекеттик тил декадасын ачык деп жарыялайбыз. Окуучуларды кыргыз тилин сүйүүгө, үйрөнүүгө жана барктап билүүсүнө тарбиялоо, өз эне тилинде сүйлөөгө үйрөтүү. Анда эмесе кыргыз мамлекеттик тил гимнин тыңдагыла. Кыргызстан биздин сүйүктүү мекенибиз. Биздин өлкөдө ар улуттун өкүлдөрү ынтымактуу жашашат. Ар бир улуттун жарандары өз өлкөсүнүн тилин, маданиятын, тарыхын билүүсү шарт. Мамлекеттик тилди билүү жана үйрөнүү демек сен өз жашаган жериңди сүйүү жана сыйлоо болуп эсептелет. Адам канчалык тил билсе, ошончолук анын маданияты жогору. Жаңы мундун жаштары 3 тилден кем эмес тил билгени аракет кылышат. Алар эң биринчи эне тилиң, мамлекеттик тил жана чет тили. Силер дагы жаңы мундун билимдүүлөрүнөн болгоңар келеби? Анда келгиле. Эң байыркы тилде, кыргыз тилинде сүйлөгөндү үйрөнөлү. Мамлекеттик тил күнү 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алынган. Кыргыз тилинин негиздөөчүлөрү Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Хусейин Карасаев. Дили адептүүнүн тили адептүү. Тилиң барда, сулусуң да улусуң, тилди баркта, падышаң да куруучуң. Эне тилде сайрайт бакта булбулда, тилиң менен сен бийиксиң, улуксуң. Саламатсыздарбы, кымбаттуу агай эжейлер, сүйүктүү окуучулар. Сиздерди Токмоктогу Пушкин атындагы номер 1 мектеп гимназиясында мамлекеттик тил күнүнө карата өтүлүүчү кыргыз тили жана адабияты декадасынын ачылышы менен куттуктайм. Окуучулар менен өткөрүлүүчү иш-чарабыздын темасы Осмоновдун чыгармаларын көркөм окуу. Улуу кыргыз элинин тилин даңазалаган залкар акындарынын бири Алыкул Осмонов болгон. Алыкул Осмонов 1915 жылы
21 мартта табиятка жаңы дем берген Ноорус менен кошо Кара Балтадагы Каптал Арык айылында туулган. Кыргыз поэзиясынын классиги улуу акын Алыкул Осмонов узакка созулган оорунун азабынан жарык дүйнө менен кош айтышкан. Мезгил эрте алып кетсе дагы, акындын ырлары азыркыга чейин таасирин, касиетин жоготпой келет. Далай таттуу, даам жедим колуңдан. Кем көрбөдүң өз бир тууган бооруңдан. Начар экен, батың олсун бала деп, шашып турдуң чал уйкулуу ордуңдан. Ырлар жаздым, кээде сызып, кээде оңдоп. Бала өстөргөн жашатада көңүлүм ток. Азгын экен, кантер экен бала деп, сен үшкүрдүң күн кыскасын болжолдоп. Мартта кетти, апрель, май жакындап, көктө турна, көлдө каздар каркылдап. Күнүң бүттү, кайтар мезгил болду деп, кош ат келди, үй жанына чакындап. Мен акырын аман бол деп узаттың, көзүң карап өзүм минген бозаттың. Колумду алып ылдый карай бергенде, мөлт-мөлт акты доголонуп көз жашым. Алыс кеттим, бармын, өлү эмесмин. Мен барбасмын, сен да мага келбессиң. Жан боорумдай көңүлүмдө көз жашым, ата энемден көз жаш көргөн эмесмин. Түндүн жаман кырсык салып кетпесин, наалап келип ат тийсин шарт буруп. Азалында өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт, ата журт. Чиркин биздин күндө кандай таттуу, бүгүндөн эртеңкиси рахаттуу. Табият жана анын музыкасы күн санап кандай сулуу, кандай шаттуу. Арпанын кара тоошунда акшоңкар жаткан уя бар. Бар экени жөн экен, барып көрдүм бир сапар. Себедей кушун качырып, ал жүрөк кармап алган дейт. Ошол шуңкар бул күнгө өлбөс болуп калган дейт. Адам мыймандап сыйлап экенсиң, жакшы жолдоштун жөрөгүн жыйнап экенсиң, жакшы тилек акышы кыйбайт экенсиң, жакшы көргөн досуңду кел дасторконго үйсүнүп, муну ич же деп кыйнайт экенсиң. Ошентип өмүр сыйбайт экенсиң. Тоого тоолор корамалап курашып, узун тартып уламалап улашып, алда кайдан кебиз тартып келаткан керебенченин дөөлөрүндөй чубашып, кара зоолор арка жерде каркайып, катмарылышып, калын тартып заңкайып, алмаз сындуу көккө тийген миздери арыстандын азуусундай арсайып, мөңгү кетпей жокулары жалтырап, оңгон муздар шөкүлдөй яркырап, ар жагынан бир жагына куш эмес, араң гана боорон өтөт калтырап. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалим эжейлер, агайлар, кымбаттуу окуучулар. Ар бир адам таланттуу, таланты аркылуу өнөр чагылдырат. Жаш бөбөктөр сүрөт тартканда сүйүшөт. Анткени алар өз ойлорун, кыялданууларын сүрөт аркылуу билдире алышат. Сүрөт жат дүйнө чагылдырган керемет талант. Биздин балдардын арасында өтө таланттуу балдар дагы жок эмес. Эмесе сүрөт сынагына катышкан балдардын сүрөтүнө көңүлүңүздөрдү буралы.
Бул сүрөттүн автору Молдухматов Азиз, 2-Б класс. Азиз дайыма кыргыздын улуттук баш кийимдерин тартып келет. Мисалы, биз сүрөттө көрүп тургандай калпакты, келечекти, үйкү токуну көрүп жатабыз. Жана ошондой эле Дунган улутундагы Хахазов Амир дайыма кыргыздын улуттук кийимдерин, буюмдарын тартат. Азаматсыңар балдар. Мырзабеков Атайдын кыргыздын улуттук кийимдерин жана кыргыздын улуттук баш кийимдерин тарткан сүрөттөрүн көрүп жатабыз. Ишиңе ийгилик, азаматсың. Балдардын жөндөмдүүлүгүн, эмгегин баалоо да бул биздин ишибиз. Азаматсыңар балдар. Балдардын жүрөгү дайыма таза, тунук, терең болот эмеспи? Кийинки сүрөттө Арыстанбеков Адил, 3-А класстын окуучусу. Токмок шаарында көп улуттуу адамдар жашагандыктан ар улуттун өзүнүн улуттук кийимдерин чагылдырып тартып, аларды бактылуу, ынтымактуу жашашсын деген негизде жетелештирип тартып койгон. Азаматсың Адил. Мамлекеттик тил декадасына арналат. Ар бир тилдин кудурети ошончо, өз ээсине дабалыгы алардын. Элтең тилим жоголоору чын болсо, анда жакшы бүгүн өлүп калганым. Расул Гамзатов. Ар бир адам өз эне тилин сүйүп, анын кадырын билип, ал тилде сүйлөөгө милдеттүү. Ар бир улут өз эне тилинде сүйлөгөндө гана улут болуп сакталып калат. Ошон үчүн улуттун каймагы деп эсептелген акындар тилдин кадыры тоодо экендигин ыр саптарында таамай жазышкан. Бүгүнкү күнү улут болуп сакталып, өз эне тилибизде сүйлөп, ыр токуп, ал гана эмес дүйнөдөгү эң ири деп эсептелген Манас эпосун дүйнө элине тааныттык. Ушундай эпосту биздин улуу кыргыз тилибизде гана төгүүгө мүмкүн эле. Тилибиздин улуулугун көптөгөн акындарыбыз өздөрүнүн ыр саптарында даңазалап келишкен. Ошондой ырлардын бири кыргыз элинин эл акыны Шайлообек Дүйшеев агабыздын калемине таандык «Эне тилин унуткандар» аттуу ырын окуп берүүнү туура көрдүм. Чырым алышкан, иштин да чатышы бар, чындыктын да чыгышы батышы бар, чытырмандын кудайы пилел эмес, чымындын да жашоого акысы бар, сайдын дагы башталган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар, өрөөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде чардаган бакасы бар. Кыргызмын дейсиң мага, кыйшактап бийлеп туруп, кыргызмын дейсиң мага, кыргызча араң сүйлөп туруп. Кыргыз эмес, кыргызды жыдыткандар, кылым кезген тарыхын унуткандар, кыргыз эмес кыйшайтып калпак кийип, кадыр баркын калкынын куруткандар. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил, уулуң дагы кызың да жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың, колу бутсуз мунчуга тоголок бир. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабыландын баары эле Манас эмес. Калкын чанган, калкынын тилин чанган, кан болсо да кыргыздын баласы эмес. Ысыгыңа, суугуңа тоңбогондор, ыйманын жеп ырыңды кордогондор, кыргыз эмес кыргызды төрткө бөлүп, кылтыңдашып түлкүдөй жойлогондор. Бөрүк ал десе башыңдан кан алышкан, бөдөнөдөй бөжөңдөп жан багышкан, эне тилин унутуп мансап үчүн, канчалар маңкуртка айланышкан. Жыргагандын баары эле турмуш эмес, жылт эткендин баары эле жылдыз эмес. Билебиз деп төштөрүн каккан менен, билбегендер өз тилин кыргыз эмес. Төгүлгөн нөшөрөңдөнүп төкмөлөр обон салышкан тил, обого колду серметкен, оюңду көккө дегдеткен.
18 000 аламды обону менен терметкен Манасты жараткан тил. Тилибиз көнөрбөсүн, дилибиз көнөрбөсүн. Бул ишке катышкан эжелерге, окуучуларга ийгилик каалоо менен бирге онлайн салтанатты жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, саламатта калгыла.